Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бир ай мурун мен ушу мошенниктер жөнүндө мыйзамды күчөткүлө деп депутаттарга кайрылгам. Тилекке каршы мыйзам күчөйгөн жок. Зам министр келип өзүнүн докладын айтты. 7% алар менен жакшы көрүшүп атабыз деп. Мейли. Мен мыйзам жазуучу болсом, особо крупный размердеги мошенниктерге өлүм жазасын киргизмек. Себеби дегенде, ошол мошенниктер деп миңдеген үй бүлө аябай кыйналышат. Биринчиден үй бүлөсүнөн ажырайт. Экинчиден үйүн сатат. Үчүнчүдөн Кыргызстандан ишкерлер чыгып кетет. Канча деген балдарына көңүл бурулбай калат. Депрессияга түшөт. Өздөрү да жалганчыга айланат. Себеби дегенде кредитке алган акчаларын бирөөгөн карыз алган, суукта отуруп тапкан, өтө кыйналган, ошонун баарын бир жалганчы мошенник аферист алып коет. Ошондуктан урматтуу депутаттар, мыйзамды күчөйткүлө, булар менен күрөш керек. Мошенниктер жана коррупционерлер менен. Бирөөлөрдүн окаты болуп калыптыр. Булардын ишмердүүлүгү, мошенниктер. Аны баары түшүнүп атабыз. Мен да 2 жыл мурун мошенниктерге туш келгенмин, 2,5 жыл болду. Мыйзам чегинде өтө барбаган жерим калбады. Канча айлап депутаттар менен сүйлөштүк. Ошондой эле Генеральный прокуратура, адвокаттар бүт сеники туура дедат, бирок тилекке каршы мыйзам мен жак болбоду. Көбүнчө активист ишкерлерди ошо алдап кетип атышат. Алар деген төлөй албай Кыргызстандан чыгып кетип атышат. Кыргызстандан чыгып, бирөөлөр Америкага кетип карыздарын төлөш үчүн. Себеби деген алар жалганчы эмес, карызын төлөш керек. Карыз мойнуна алышат. Мошенниктерге баары бир. Аллахтын атын сатып аткандан кийин, Кудайдын атын колдонуп аткандан кийин, мына дейт, булут дуа кылып атат. Аллах Таала өзү ошентип силерди азыр ушул жерге алып келди деп, машаллах, иншаллах деп ошо бир-эки жакшы сөздөрдү үйрөнүп алышып, колдоно беришет. Алымдардын жанына барып видео түшсөт, эмне гана кылышпайт да. Ошентип бүтүндөй кыргыз элди алдашат. Алар эл душманы деген мындай ярлык коюп, буларды өтө катуу жазага алыш керек. Андан дагы небеси өлүм жазасына тартыш керек. Ошондо Кыргызстан өнүгөт. Мисалы үчүн Кытай кандай өнүгүп атат. Тарыхта Кыргызстанда жалганчы бирөөнүн аманатына кыянаттык кылган мошенниктерге өлүм жазасын киргизген экен. Адам өлтүргөндө кун төлөп чыгып кетишкен. Көрдүңүздөрбү? Кыргыздар кандай акылман эл болгон. Ошону Кытайлар көрүп өздөрүнө алышкан экен. Булар аябай акылман эл экен, туура кылышат экен деп туруп, өздөрүнүн мыйзамына киргизип, азыркыга чейин ошол мыйзам иштейт. Бизде тилекке каршы ал мыйзам жок. Ошол мыйзамды киргизип алсак эле, иншалла Кыргызстан ушунчалык өнүгөт, Кытайдан да ашып кетиши мүмкүн, иншалла. Ошондой бир ниет кылып кое берели. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештерим. Мошенниктер Кыргызстандан жок болсун.